Экологиялык жана техникалык коопсуздукту көзөмөлдөө мамлекеттик ишканасынын билдиришинче, аталган газ сатуучу жай быйыл май айында эле текшерилген жана анын ишин убактылуу токтотуу чечими чыккан болчу. Резервуар пломба басылганына карабай ишин улантып келген. Ал эми Бишкек шаарында абал кандай? Актилек Гүлжигит кызы иликтеп көрдү. Эки адамдын өмүрүн алган Ананьевадагы жарылууну иликтөө боюнча прокуратура, милиция жана экотехинспекциянын кызматкерлеринен турган атайын штаб түзүлдү. Жарылуу болгон станция ушул эле жылдын май айында экотехинспекциянын кызматкерлери тарабынан текшерүүгө алынып, газ толтурулуучу жай пломба менен бекитилген эле. Токтотулгандан кийин эжеке ишкерлерди биз ошол жерге чакырып, регионалдык башкармалык убакыт берген. Ошолордун баарын астырайын деп жокко чыгаргыла деп. Мына 18 майда 30 күн убакыт берилет бизге. Мыйзам боюнча 18 майда мына 18 июнга чейин убакыт берилген да. 2016 жылы Кыргызстанда кооптуу аймакта иш жүргүзгөн 69 май куюучу жай катталган. Ал эми мыйзам боюнча экотехинспекция мындай жайларды бир жылда бир эле жолу текшерүүгө укугу бар. Мыйзамсыз деп да айтууга болбойт. Мыйзамдуу деп да айтууга болбойт. Анткени бүгүнкү күндө ал боюнча ошолорду регулировать этиш үчүн мыйзамга өзгөртүү, оңдоолорду, түздөөлөрдү киргизип, ушул боюнча иш алып барып атабыз.